Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен Кыргыз элинин Манас баатырдык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрдү улантабыз. Мен силерге мурдагы көрсөтүүлөрдө айткандай, Сагынбай Орозбаковдун варианттын негизинде 5 томдуу роман жазганмын. Алар силердин көз алдыңарда турат. 5 томдуу роман бар менин алдымда. Мен бул китептердин баарын Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясы тарабынан текшерүүдөн өткөрүп, учурда азыр китептерим мектептердин кыргыз адабияты программасына Манас эпосун изилдөө окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Ondan keyin Manas'ta dandan önüktürücü ve ondan yakılıp 8-11 klasının okuçuları için Cumhuriyet defterleri düzgünüm. Bunlar da Respublikanın Bilim Berүү Akademiyası tarafından defterlerin programmasına kirgizilgen. Bundan çıkarı men özümdün romanımdı, 5 tomluk romanımdı tolu koydum, orus tiline kotorup Orus жана кыргыз варианттарды китеп атайын сайт ачып, ошого сатууга койдум. epos-manas.com деген сайттан ким кааласа китептин электрондук түрлөрүндөгү варианттарын сатып алса болот. Эми болсо мен азыркы учурда Семетей романындагы эпостун 2 бөлүгүн жазып, азыр 1 томду бүтүп, 2 томдун үстүнөн иштеп жатамын. Азыр болсо мен өзүм романды окууну улантсам. Башчылардын өлгөнүн көргөн, калмактардын мууну бошоп, каршылык кылганга дарманы калбай, кыргыздардан качкандан башка аргасы калбады. Kaçpaganda эмне кылат эле? Каршылык көрсөткөндөрдү кыргыздар койдой муздаганда, калмактар алды артын карабай жапырт качышты. Кыйтуу Чаганын 1000 аскеринен 13'ü гана аман калып, 337 жарадар болуп, калганы акыретке кетти. Манас менен Кыйтуу Чага чабышып жатканда, ким аларды коргоп, жылкысын кайтарып кетип жатканын түшүнө албай, айылдыктар аң-таң болушту. Жоосу кайсы биле албай, жолдош болуп кире албай, казагы калды каңкайып, кыргызы калды аңкайып. Куткаруучулардын аты жөнүн сураганга дилгир болуп, айылдыктар 20-30 топтошуп, жылкыларын жоктошту. Калмактардын таштап качкан аттары да талашка түштү. Айылдар ушунча жагымдуу иштер менен арек болуп жаткан кезде 40-50 Кытай калмак маңгулун байлатып, жолдошторуна 304 ат айдатып, кечинде тоонун этегинде жайгашкан айылга Манас келди. 1700 кыргыз казак жыйылып, Кош Артуу деген түзгө барып топтолушту. Бирок алар баатырдын алдына барганга, конокко чакырганга даай албай, анын арстандай сүрөндөн айбыгышты. Бул баатыр жылкыга тийген калмакты жылас кылып жалмады. Деди топтолуп тургандарга узун бойлуу, кара тоору, чымыр денелүү, кызыл жүздүү оторбашчы жабагы. Анын баатырдыгы баатыр экен. Миңи жүрүп жабылып, жеги ушу жигитке алы жетпеди. Көксайдан булар киргенде, көлдөн тартып тийгенде, калмактар катындай болду. Болду болбоду. 6 айлык бул жигит аң улоого келип, калмактар кол салганда, аларды койдой кырып ийген. Алардын аты жөнүн билсек, жакшы болот эле. Агала сакал, чапчак, сары жүздүү Атайбек анын сөзүн коштоду. Ошондо Манаска биринчи болуп жолуккан койчу бала сөзгө аралашты. Койгула келер, деди ал.
аға бара болбогула. Эмнеге? Таң қалды Атайбек. Мен қой бағып жүрген жерімде алар менен жолығып сүйлөшкөнмүн. Алардын башчысы қойдун четине келип, мага калмакча салам берди. Биз калмактын тилин таштаганбыз деп ага унчукпай туруп калдым. Ушунда ал балам кома деп кытайча салам берди. Мунун жанкыңдан да жаман деп аны түсүнө карап, зор айбатынан, каар сөзүнөн өлүп кете жаздадым. Ал көзүмө жан алгычтай көрүндү. Андан бакырып качканымда жолдоштору токтотуп, мени соорото башташты. Ошондо төмөндөн калмактар айгай салып, жылкыга тийди. Мен аларды өндүлөгөн калмактын жолдошу экен деп ойлодум. Бирок баары тетирешинче болду. Алар калмактардын бөйрөгүнөн кирип, кыргын салды. Кайратына карасам, караламан киши эмес, ушу жердин эли эмес. Эгерде анын кабарын сурап билгиңер келсе, бетине карабай туруп сүйлөшкүлө. Караймын деп кокустан кап эле төлбөгүлө. Мурду шорек тарткан койчу баланын сөзү басылды. Султан Манас бул учурда суу боюна чатырды тиктирип, айдап барган калмага 90 мергени анын жанындагы шиберге кыркап отурушту. Жондо турган айлыктарды көргөндө Баатыр аларды жанына чакырды. Бери келгиле, кол булгалап айылыктарга кыйкырды Манас. Айыл башы жабагы Атайбек, Кызыл ойлук Куланбай, Кыпчак Мунар, Кыргыз Алапбай баш болуп, алаштар кырдан түшүп, Баатырдын жанына барышты. Жаңы үйрөнгөн саламды кээ бирөө так айтып, кээ бирөө чала айтып, амандашып алышты. Манас алардын баарын чоң сары чатырдын ичине киргизди. Бизге аябай жакшылык кылдыңар, башындагы калпагын колуна алып, сөзүн баштады жабагы. Калмактар айылыбызга кол салганда, жып-жылмакай алдырып, жылкыбыздан какшыдык деп ойлодук элек. Кудай жалгап силер аларды кыргын кылып, бир тайыбызды бербей койдуңар. Жаңы тууган окшойсуз. Силерди башкарган бала Баатыр ким? Деп сыпайы сурады жабага. Ага орто бойлуу, чымыр денелүү, ак жумал Абылгазы деген кыргыз жигит жооп берди. Бизди башкарып жүргөн Баатыр Урмат Ашык Биржан. Анын уругу Кыргызстан. Улуу чери кол алып, ушул жерге келди Жылдыздан. Бабалары Бабыр Ногой хан, атасы Бай Жакып, өзүнүн аты Манас. Атасынын картайганда көргөн баласы. Ал Кытайга чуулган салып, менмин деген Акын бешиндин түбүнө жетти деп Абылгазы Манастын ушул кезге чейинки эрликтерин айлыктарга айтып берди. Манас деген Баатыр ушул. Жабагы Манасты аныктык деп көрө албай, айбатынан сүрлөдү. Сыртка чыккандан кийин атактуу Баатырга ыраазы болгон алаштар анын аскерин сыйлай турган болушту. Союшка эмне сойсок? Сурады айылдаштарынан жабагы. Бизде уй, жылкы, төө, кой бар. Кайсы бирин соелу? Менимче доңуз тойгонун соң. Жооп берди орто бойлуу кара тоора Куланбай. Анын эти аябай таттуу. Доңуздун этинин таттуулугунда шек жок. Үн катты Атайбек. Бирок менин ушумча жаңы кыргыз туугандарыбыз мусулман болгондуктан аны арам деп жешпейт экен. Сен муну анык билесиңби? Суроолу тиктеди ага Куланбай. Жок, терс башын чайкады Атайбек. Бул тууралуу чала-пула угуп, аныгын билбеймин. Анда доңузду сойгонго уруксатты Абылгазыдан сурайлы. Сунуш кылды жабагы. Башчынын сөзүнө макул болгон Атайбек Абылгазыга барып, союш жөнүндөгү талаш суроону берди. Доңуздун этин жемек түгүл, аны жакын жолотпогу. Башын чайкады Абылгазы. Шарияттын буйругу боюнча анын эти арам.
ыңғайсыз ауылда қалышқан алаштар қош башын алтық қойдан бір тайдан сойышқанда қолға түскен қалмақтар да сый көріп жырға бетке тойышты. Дағым татып болғандан кейін Манас отырды жатқан малшыдан, мал қараған жалшыдан біреуін өзіне шақыртты. Азыр қошынуыма барғын, өрікберді балуан. Аскерлер Араник шаарына бұйдалбастан ылдам келсін. Мақұл, батыр деп, малшы атына мініп, тоқтаусыз қабарға жөнеді. Башына қара тебетей, үстіне өңешкен қара шапан, құттарын ескі қара шарық киген, орта бойлы, арық шырай шабарман, қырғыздардың қолына жеткенде, ал жерде дүрбелең болып жатқандығын көрді. Себебі уға кеткен Манастан 17 күнден бері ешқандай хабар болмағандықтан бар тағдыры туралы тыншызданып жатышып тұр. Бұл Манаста не болды? Жоғалып қайда кетті? Ақылмандар кеп айтып жатышты. Ақыры ал суы келбейді. Себебі ызы чуысыз жүре албайды. Чабарман ешті жаған, өшірлеген жаңбырдан қачып, шөн қара чатырда отырған Байдарқан, Бақай баштаған ақсақалдарға Батырдың неме себептен кешіккендігін айтып берді. Араниктің қолын Манас Батыр талқылаған ұққан Көкөтөйдің өңі бозарып, үрейі ұшты. Манас шоруысты қайнатқан Турбай бөй деп ойлақтады ал. Неге мұндай деп жатасыз? Сұраулы түстеді аға Бақай. Ал сілердің малыңарды қорғап қалған немнесі жаман? Еліміз азат бел, Ақсайда жашайды. Түсіндіре баштады Көкөтөй. Қара жаңғақ, жиделі, құйдым сала, үшші қашта біздің жер. Андан анын ары жағында Алокеннің еліне қараған Араник шарын Панус ханның жиені Ашарсу билейді. Ошоның қолын Манас талқалаған ұқсайды. Оба, деді Чабарман. Айлысқа қол салғандар Алокеннің аскерінен екен. Мен де ошондой деп ойладым. Оғы өтір қорқты, башын шиқармаған Көкөтөй. Манас ажырдардың көруін анық басып, Араниктің шарына бармақ болып қалған ғой. Қытайлар өлген жауынгерлері үшін ешқашан бізді кешірмейді. Көп қол топтап келіп, барысы жоқ қылады. Баяба, тоқтай тұршы. Наразы болған Бақай қабағын шытты, аны сөзін бөлді. Сен қалмақ Қытайға қоңшы болып, алардан аябай қорқып қалыпсың. Мен ешкімнен қорыққан жоқпын. Жіне келді Көкөтөйдің. Бірақ елі көп Қытайды біз ешқашан жеңе албаймыз. Жоқ, башын шайқады Бақай. Сен қалмақ Қытайлардан аябай қорқот екенсің. Ол болса Алоке мен Ашарды емнеге ажырарға теңейсіз. Айдарқан менен Манасты адам демей, емне деп жатасыз. Ойнасаң да ойлап сөйле деген кеп бар. Ойыңды терең ойлап, анан сөйлеңіз сабар. Сен қайсы сөзіме терегіп жатасың, атырылды Бақайға Көкөтөй. Бетке айтқандың зары жоқ. Мен болған ачу шындықты айттым. Сен аға за болба, балам. Мен еш нәрсеге за болғаным жоқ, аба. Бірақ тура мен сөйлегеніңізге ачуым келіп жатады. Үстіңізде жатқан біздің қалың қол, Алокеннің қолына наз бекен. Алла Таала жар беріп, Ташкентті алдық. Айланаңның барысы алты ұрыш, алаш ел болып тұрса, қалмақтан қорққаның алжығандың кебі. Алоке жақын тұрады деп, андан қорққаныңыз жарабайды. Манасының аман жүрсе, талайды алдыратады. Бақайдың сөзі тура. Ұштауды Бақайды сөзге аралашып отырған Айдарқан. Бізге емі ешкім дағып келе албайды. Ошондықтан жортылды улантып, Батыр Манас үстіне баралы, қалған дұшмандарды чабалы. Бары мақұл болып, қалың қол жол тартып, 3 күнде Араникке жетіп келді. Қырғыздардың келе жатқан қалмақтар үй жайын, таладағы өсіп жатқан егінін, мөмеле башлаған бақтарын, сарайындағы мөрігі малдарын таштап, Құтту қаласына қачышты.
Алар келгенден кейін мұртатан эле алаштардын кабарынын тынчы кете баштаган шаардыктар өтө дүрбөлөң болушту. Ондогон устаканалар, дүкөндөр, базарлар жабылды. Бактылуу, коопсуз келечегинен үмүт үзүлө баштаган шаардын тургундары кууш көчөлөр менен кумдай агылып, шаар башчысы Ашар Суунун заңгыраган кан сарайынын алдындагы таштап кең майданга чогулушту. Түзүлгөн кырдаал кызуу талкууланып жатканда Манастан тирүү кутулган кыйтуу чаган 13 жоокери шаарга эсен аман жетип келишти. Алар болгон окуяларды жыйынга чогулгандарга айтып беришти. Шаардыктар буга бир чети таң калып, бир чети арланышты. Калмактардын 1000 аскерин Манас баштаган 90 кыргыз жеңип алгандыгы өзгөчө алардын кыжырын кайнатты. Манас оңой нерсе эмес көрүнөт. Кайрылды элге узун бойлуу, кара тоору, чапчак, кара каштуу Ашар Суу. Кыйтуу чага анча-мунчага жеңилбеген баатыр эле. Бирок мен 6 айдан тентип келген Манасты сөзсүз талкалаймын. Калмак Кытайларга катылган кандай экендигин көрсөтүп, алаштарга кылымдар бою эсте каларсан сабакты беремин. Каары жүзүнө айланган Ашар Суу кыргыздарга аттануу үчүн бүт колун жыйды. Анын аскерине Кара Шаар, Камбылдан качкандар, Даңгү шаар, Кыргыздан шашкандар, Уя Сары Аяр, Текестен кубулгандар, Булагасын, Даңгүдөн бузулгандар, Дала, Үкшен шаарынан кысылгандар, Калмак Кытайлардын башка жерлеринен келгендер кошулушту. Топтолгондор саны 1500 000 кол болуп, ой менен тоого карк толуп, Кандын сарайынын алдына келишти. Аскердин башчылыгына Ашар Суу тоодой даңкайган, мурду барбайган, көздөрү тостойгон, урчок тиштери арчайган, сапсары кеселик балбанды дайындады. Буга кубанган калмак мурдунун үстүн коргогон ууш телкеси бар көк туулгасын бастыра кийип, жыйылып турган колго кайрылды. Лайламалуу астындагы каралатын туйлатып кыйкырдап, жигиттер, Ташкентти чамтып алганын баарыңар уктуңар. Муну угуп, арданып, күйбөгөн жерим күл болду. Кул болуп жүргөн буруттардын мындай жоругу сай сөөгүмдү сыздатты. Ошондуктан баарыңардын алдыңарда эркек сөзүмдү беремин. Эгерде Ташкентке талкан чалбасам, пануска тийген ким болсо, башын үзүп албасам, кеселик болбой калайын. Кол баштын сөзүнө ыраазы болгон аскерлер айланан жаңыртта өкүрүштү. Жаша кеселик, бар бол кеселик. Алардын кыйкырыгына шерленген калмактын баатыры ого-өтө дардаңдап, 10 балбанын жанына алып, дүйшөмбү күнү Араниктен аттанып чыгып, Таралык тоонун боюна, Кара Суунун боюна келип токтоду. Бул мезгилде Манас 90 жолдош менен Араникке жөнөп, Аксайда кетип бараткан. Ак көк бетегели бийик тоону ашып өткөндөн кийин капысынан анын алдына калың чертоп койдон Айдаркан, Бакай, Эркөкчө атчан чыгып калышты. Кайда жүрөсүң? Ачуулана сураган Манастан жооп кийимин кийген, колуна узун найза кармаган Бакай. Жеги шашпайсың сен бала? Буга кетип, кандай шумдукту баштадың? Эч кандай? Абасына чуртуна таңдана жооп берди баатыр. Сен ант көрсүна бербе, ого-өтө ачууланды Бакай. Кимди көрсөң кыйынсынып катыла бересиң. Кимди жолуктурсаң чабышасың. Өзүң жалгыз болсоң бир жөн эле. Бирок сенин артынан жүздөгөн, миңдеген калкың бар. Алардын баары катын бала чыкканын көрбөй, казат деп жаныңда жүрөт. Сен ушуларды ойлойсуңбу? Үйдөн чыкканыңа 3,5 жыл болду. Өзбө үйдү өлтүрүп, көмүрсүз кепинсиз баарын таштаар бекенсиң. Абасынын сөздөрү баянды да кыйтуу чаганын жоокерлер талкалап, жаңы табылган туугандардын чоң сакталганына кубанып келе жаткан Манасты аябай ызалантты.
Mına hurmatlı yoldaşlar, bizim vaktimiz sonuna çıktı. Ben sizlerle hoşlaşamın. Kayradan yol koşkança salamatla olun.